Закирова Шарипа эже. Дагы болду го дейм, э? Ат албай алгандар. Анда өтүп атам бысмылда. Дагы бир жолу урматтуу мугалимдер кош келдиңиздер. Менин атым Икрам, кечирээк кирип калгандар. Ошо Сапат билим берүү мекемесинде 5 жыл мугалим болуп эмгектендик. Азыр ден соолукка байланыштуу эс алуудабыз. Сиздерге буюрса ошо алдыңкы 10 күндө билген нерселерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сиздерден да бир нерсе үйрөнөбүз, тажрыйба алабыз дегендей. Анан кечээки суроолорго эле өтөйүн сразу. Андан кийин эме кылабыз. Кече көбүнчө эме баягы олимпиадада билесиздер, программирование экиге бөлүнөт. Бирөөсү спортивный, бирөөсү обычный программирование. Анан биздики балдарга үйрөтө турганыбыз бул спортивный программирование. То есть мындайча айтканда математикалык, логикалык суроолорду алгоритм аркылуу чыгарып, натыйжа чыгаруу ошол боюнча. Анан ошондуктан логика, математика аябай маанилүү. Ошондуктан кече дагы ошол логикалык, математикалык суроолор болду. Көбүнчө ошолорду сураганга аракет кылдык. Анан биринчи суроодон баштайлы. Кутучада 2 көк, 5 сары топ жатат дейт. Ошондо мындай десек болот. Көктөн 2, сарыдан 5 топ бар экен. Булдан экөөсү кокустан 2 шарик жерге түшсүн, бирок бирөөсү көк экен анык болсун. Могу шариктин кайсы ошол сары болушунун ыктымалы канча деп атат да. Ошондо моякта жалпы канча тобубуз бар? 7 топ бар, э? 7 топтон 1 тобубуз кемип калып атат. Мына көк экен белгилүү болду. Ошондо азыр биздин кутучада жалпы канча топ болуп атат? 6 топ болуп атат, урматтуу мугалимдер. 6 топтун сарынын чыгуу ыктымалы канча, вероятность канча болуп калат ошондо? 5 топтон 5/6 болот ыктымалдыгы. 6 топтун 5өсү сары болгондуктан, ушу сары топтун чыгуу ыктымалы 5/6 болмок. Жооп Б болмок кече. Өзүңүздөр заодно текшерип кете бериңиздер өзүңүздөр да. Ошондо биринчинин жообу не болду? Б болду. Түшүнүктүү эле да бул суроо? Түшүндүк. Бул суроо боюнча эме жок. Улантабыз анда. Экинчи суроо, бат-баттан өтүп кетели. Экинчи суроо. Так санды, могул жерде кээ бирки ага эжекелерден кечирим сурайм баарыңыздардан. Буякта монун ордуна мен мод деп жазганды унутуп калыптырмын. Монун ордуна негизи мод деп жазыш керек болчумун. Бөлүүнү коюп алыптырмын, мод. Модулус дегенди билсеңиздер керек, программированияны сабак өтүп атканда. Буякта мындай болуп атат. Так санды кайсы шарт аркылуу тапсак болот? Мисалы, программированияда билесиздер, шарттар бар, if деген функцияларыбыз бар. Ошол аркылуу схемада бул момдай треугольниктин, ромбиктин эмеси болот, фигурасы. Ушунун ичиндеги шарт эмне болгондо, кайсы туура болгондо так сандарды таба алабыз. Так сандарды билебиз, бардыгыбыз. 1, 3, 5, 7, 9, булар так сандар. Эми бул буякта шарттардан кайсынысы туура болгондо? Bunun bir эле формуласы бар. Эгерде санды, ошол эле x'ти биз 2ге бөлгөнүбүздө бунун калдыгы, то есть remainder, остаток 1 болсо, анда бул так сан болуп саналат. Мисалы алалы, 1ди алалы, мунун ордуна x'тин ордуна 1ди койдук. 2ден 0дон беребиз. Не болуп калат? 0 болуп калат, 1 калды. Бул эмне? Так сан. 3тү алдык. 3тү 2ге бөлөбүз, 1ден беребиз, 2 минус кылдык, калдык 1 болду. Так сан. 5ти бөлөбүз. Ошондо буякта эме кайсы болуп калды? Биздин жообубуз А болуп калды. Эгерде бир кандайдыр бир санды 2ге бөлгөндө калдык 1 болсо, остаток, анда ал нечетный болуп саналат. Бул боюнча да проблема жок, А дедик ошондо. Биринчи, экинчинин жообу А. Биринчи Б болчу, экинчибиз А болду. Так, дальше кеттик, бат-баттан өтүп бартам. Ошо мисалы четныйдыкы кандай болуп калат анда, урматтуу ага эжекелер? 0 болуп калат. 0 болуп калат анда. Эгер санды биз 2ге бөлгөнүбүздө калдык 0 болсо, анда бул не болуп аталат? Четный сан.
Четное число болуп калат бул. Жупсан. Жупсан, жупсан. Эми 3-суроо өтөлү. 3-суроо эми бул деле логикага болчу, формуланы туура табыш керек болчу. Негизи могу эми ушул могу формулага тиешелүү суроолордо биринчи жазып алганыбыз жакшынакай бир өзүбүзгө ыңгайлуу кылып, түшүнүктүү кылып жазып алганыбыз жакшы да. Мисалы, буякта биздин 3 нерсебиз болуп атат. Биринчиси бул лыжа болуп атат. Лыжа, мына лы деп койдум, астын чийдим. Экинчиси костюм болуп атат. Үчүнчүсү эмне болуп атат? Бут кийим болуп атат. Б. Эми караңыздар, буякта костюм биринчи мындай кылалы. Могу А, Б, Цны унута туруп эле мен башка бир переменныйды колдоноюн. Кайсыны колдойм? X дегенди колдоноюн. Лыжа үчүн, кийим үчүн Y, бут кийим үчүн Z'ти колдоноюн. X, Y, Z үчөөнү. Эми буякта кандай кетип атат? Караңыздар. Костюм А сом турат экен, Костюм А сом турат экен. Астына дагы жазып атам. А дедим. Андан кийин кечирим сурайм, костюм А. Азыр мынактан. Костюмубуз А сом турат экен. Лыжа болсо костюмдан Б сом арзаныраак болот экен. Ошондо кандай болуп калат? Костюмдан Б сом Адан Бны кемиткенде бул эмне болуп калат? Лыжанын баасы чыккан болот бизге. Эми буякта эмне болот? Бут кийимден болсо лыжа, бут кийимден С сомго арзаныраак турат дейт. Демек, кандай болот ошондо формула? Бут кийим болсо плюс Сны, ошондо кандай кылабыз? X могул жерге кандай десек болот? X'ке плюс Сны кошсок, бул эмне болуп калат экен? X плюс С кылсак, бул бут кийимдин баасы чыгат экен. Эми ушул нерсенин баарын караңыздар. Могул нерсенин баарын кошуш керекпиз, баарыбызына. Мында кашанын ичине алдык. Ошондо формулабыз мындай болуп чыгып атпайбы азыр? Бардыгын мисалы, эң биринчи костюмдан баштайлы. Костюм деген А болчу. А плюс кашанын ичинде лыжанын акчасы А минус Б, могу костюм болду, могу лыжа болду. Эми үчүнчүнү да кошкондо X плюс S экен, C. X деген эле? X деген A минус Б болчу. A минус Б плюс C болгондо мондай формула чыгып калып атат. Түшүнүктүү эле болду эле, агай кичикелер. Г болуп калат ошондо жообу. Үчүнчү суроонун жообу Г. Кеттик. Төртүнчү эң оңой суроо болуш керек, менин оюмча. Буяктан эми чийип жазбай эле сразу эле Г дей берели. Июль 50%кен көрүнүп турат болгон эс алуучулардын. Июнь бизде августты сурап атат. Июнь буякта караңыздар, 3 эле жооп калды бизде. А калды, Б калды, анан Г калды. Б боло албайт. Июньду сураса балким болушу мүмкүн болчу. Ошондуктан бир эле вариант калып атат бизде. Г вариант калды. Бул эң оңой болчу. 5-чи суроо дагы оюмча эң оңой суроолордон бирөөсү болчу. Кайсы айда же айларда 28 күн бар? Баарында. То есть мында билбейм, 1 деп жазгандар. Бул кичине навнимательность болчу да. Бунун жообу Г. Мында оюмча эме деле болгон жок болуш керек, кыйынчылык. 6-чы суроодо бул эми орто, өтө кыйын эмес, орто суроо болчу. Буякта эмне деп атат? X, Y, Z 3 переменный бири-бирине тең болгондо R деген переменныйга 10ду жаздырган алгоритм кайсынысы ылдыйда, кайсы коддо туура жазылган дедик. Эми негизи мындай болуп атпайбы? Математический эметкенде X, Y, Z. Туурабы? Буну эгерде биз программдык тилге сала турган болсок, мындай кылып туруп эле, кайра буяктан Y'ды бир сыйра жазып туруп эле мынтип койсок. Анан ортодо могу end деген англисчеден кандай которулат, урматтуу агай эжекелер? Жана дегенди которулат, Бул or дегенчи, or. Же болбосо деп койсок болот, Ошондуктан end менен бул orдун айырмасын кийинки сабактарда Кудай буйрса кененирээк өтөбүз. Бул өзүнчө тема. Бул боюнча дагы бир сабак өтсө болот.
Андыктан биякта кайсы туура болуп атат биздики? Б болуп атат жооп. Эгерде x менен y тең болсо жана y менен z туура болсо, анда r-ге 10ду жаздыр. Ошо менен бүтүрүп атат. N-тип менен бул эмени кодду бүтүргөн болуп атабыз. Суроолор жок бул боюнча. Бул or менен end боюнча өзүнчө бир сабак өтүлө турган тема да булар. Булар боюнча дагы буюрса кененирээк өтөбүз кийинки сабактарда. Эми жетинчи сурообуз. Бул деле жеңил эле болчу чынын айтканда. Жеңил эле суроо болчу. Эгерде x мод 3 барабар болгондо бул кандай сандарга туш келет? Мисалы, кандай сандар үчүн бул эме иштейт, алгоритм, бул код иштейт. Жанагы эле башында өткөн нерсебиз, эгерде бир санды 3кө бөлгөндө, эгерде астатак 3кө 0го барабар болуп атса калдык. Анда бул эмне болот? Баардык 3кө бөлүнгөн сандар. Мисалы, 3тү койсок, 1ден бергенде 3, калдык 0. 6-ны койсок, 2ден беребиз, калдык 0. 9, 3дөн беребиз, калдык 0. То есть кандай болуп атат шартыбыз? Баардык 3кө бөлүнгөн сандар үчүн могу өйдөдөгү алгоритм баардык 3кө бөлүнгөн сандар үчүн эмне болуп атат? Иштеген болуп калып атат. Эми ушул 8 суроонун арасынан эң оор суроо. Мисалы, бул ага эжекелерге бир суроо сурагым келип атат. Могул коддо кайсы темалар камтылган? Ким эмет бере алат? Кайсы темалар камтылган ичинде? Началдаштыгы болчу. Цикл камтылган. Цикл бар, туура. Циклдан башка эмнебиз бар дагы? Бүтүн сан бар. Массив кетип атат. Массив кетип атат, туура. Курул эжеке Азамат. Массив кетип атат. Массив менен цикл, анан эмне бар? Жөн эле баягы үстүнө жаздыруу маселеси бар. Бирок основной эки тема болуп атат буякта. Массивтер менен анан цикл болуп атат, кайталоолор. Могусума массивди ачып атабыз буяктан. Мен баягы эжекелер билет, көбүнчөңүздөр билесиздер. Debug деген эме бар, система бар. Debugging деп коет го программада. Мисалы, Pascal менен үйрөнгөн эжеке агайлар билет. Башка эмеде көп жок болушу мүмкүн. Pascalда көп колдончубуз ошо debug дегенде. Бул debug деген эмне болчу? Debug деген белгилүү бир переменныйларды өзгөргөн, мисалы, f-тын айынчысы, n, i деп буларды жазып алып, анан F7-ни баскан сайын линия, то есть катар программа кайсы сандарды алып атканын, кандай иштеп атканын бизге көрсөткөн бир программа. Мындайча айтканда бир терезе болчу да. Pascal'дын ичинде ушундай эме бар болчу, debugging. Мен да балдарга үйрөтүп атканда ушул нерсени, мисалы, мондай катар кеткенде сандар кандай түрдө алмашып атканын көрсөтүш үчүн ушундай переменныйлар жазып алып анан көрсөткөндү мен оюмча аябай эффективдүү бир метод деп ойлойм да. Ошону азыр мисалы дебагингди кылып көрөлү ушул жерден. Азыр бизде эмне болуп атат, караңыздар. Бир массив ачып атат биринчиден. 100гө чейин бир массив ачып, 100гө чейин бир массив, 100 сандан турган бир массивди ачып коюп атабыз. Мисалы, бул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы. Бул f деген массив болуп атат, ушундай ячейкаларды ачып атабыз. То есть f-тын биринчиси могул жер, f-тын экинчиси бул, f-3, 4, 5 кетти. Эми караңыздар. F-тын биринчи менен экинчисине бирлерди салып коюп атабыз, алдын ала. Бирок ага чейин эмне болуп атат? Биз n дегенди кирип атабыз. То есть бул коддун негизги максаты Fibonacci последовательность, Fibonacci'деги n-нчи катарда турган бизге санды таап берүү болчу, Мисалы, Fibonacci'ни билесиздер. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 деп дальше улана турган бир последовательность да. Ушундай бир последовательность бар. Ушакта биз мисалы n деп киргенде, мисалы 3-чү десек, бизге жооп 2 деп чыгарып бериш керек. 1 дегиде болсок 1ди чыгарыш керек, 2 десек 2 деп чыгарыш керек, 4 десек 3тү чыгарыш керек, 5 десек 5ти чыгарыш керек. Ошон үчүн азыр биринчи n 3-чү мүчөсүнөн баштап 3-чү мүчөсүнөн баштап улам мурдагы эки мүчөсүнүн суммасынан түзүлөт да, бул далаштыкчы. Формуланы мына Шарипов эжекебиз айтты. 3-чүдөн баштап биринчи менен экинчини биз билебиз. Анык. Биринчи менен экинчи эмеси. Андан кийин бул жерде эмне кылган болуп атабыз?
үчүнчү Ошото. үчүнчү эмеден 2ден баштап атабыз. Ылдый да могул жерде формула. F'тин айынчысы, то есть караңыздар. F'тин айынчысы дегенде бул F I деген азыр мына. I деген 3 деген келди. Ага чейин небиз бар эле? Мисалы F I минус 1, анан F I минус 2. Мына. Эми караңыздар. F'тин айынчысы, ошондо F'тин үчүнчүсү могул жерге, мына бул клеткага кандай эме жүрүп атат? F'тин I минус 1, I деген 3 болгондуктан 1 алганда бул кайсы болуп калат? F'тин экинчиси. F2 плюс F2 F1 F2 плюс F1. плюс Ошондо F1. 1 менен 1 кошуп туруп, үчүнчүгө жалдырып коюп атабыз, урматтуу ага эжекелер. Ошондо жыйынтык 2 болот. Толтурдук. Маякта кийин 4 болду, мисалы 5 деп киргиздик. N'ыбыз 5 болсун мына. N'ди биз 5 деп киргиздик. Азыр кандай иштеп чыгат? Азыр маяктан дагы ылдыйга. F'tin айынчысы. Эми бул бирден көбөйүп кете берет, могул жактагы F'ыбыз. Айыбыз. Айыбыз азыр 1 көбөйгөндө канча болду? 4 болду. 3 болгон 4. Эми 4-чү болгондо кайсы эмелерди алат могул жерге? Кайсы сандарды алабыз? Урматтуу эжекелер, кайсы санды алышат эми? F3 плюс F2. Бу I биздин I 4 болбоду эми. 4 болгондо 4 минус 1 деген F3, то есть 2. Туурабы? 2 санына. 3-чү ячейкада, 3-чү клеткада 2 деген саныбыз бар. Эми бул жерде болсо I 4төн 2-ни алганда F2. F2 деген 1. 1 алды, экөөнү кошту. F'тин айынчысы канча болуп калды? 3. 3 болуп калды. Эми келдик, Айыбыз 5 болду. Айыбыз 5 болгондо бул жак кайсын алат? 5тен 1 алганда 4-чү өзүнөн 1 мурункусу. Өзүнөн 1 мурункусу 3'tü алат. 3'tü жазабыз. Плюс 4'төн 2'ni кемитип 2 болот. 5'тен 2'ni кемиткенде 3 болот, 3-чүсү. 2 мурункусу. 2 мурункусу. Ал дагы 2 болчу. 2'ни жазат. Ошондо жыйынтык 5. Анан аягында эмне кылат? F'тин 5-чиси. F'тин 5-чиси 5 болгон үчүн бизге 5'ти жазып берип коет. Бул жерде кайсы бар болчу? Вариант. 5'ти при вводе 5, результат 5'ti бергенде 5'ти киргизгенде результат 5 болду. результаты 5 болот. Ушул бул боюнча суроолор жок болуш керек. Буюрса түшүнүктүү болду да. Жетинчи мисал турат го. Ошонун кыргызча котормосун силер туура эмес которуп койгонсуңар да. Ошо орусчасынан алып эле калдык, качан 0 болот, ушул неме үчүн деп койгонуңар да. Орусчасында 0 болот деп турат. Качан 0 болот депчи. А кыргызчасында так болот деп жазып коюпсуңар. 4-чү суроону атасы эжеке. Кайсы дедиңиз? Жок, 7-чи суроодо. 7-де. 7'de. Так. Тура эжеке, тура. Бул жерде кыргызчасы туура эмес болуп калды. Орусча, кыргызчага котордук, эме болуп калды. Туура айтасыз эжеке, туура айтасыз. Мен орусчасын карап туруп, окуп туруп анан кийин жоопту жаздым да. Эгерде кыргызчасы менен алганда так болот дегенде мен 4 алмакмын да. Тура эже. 4-3кө бөлгөндө 1ден тийип калат эле. Тура айтасыз эжеке. Ал жерде кыргызча котормосу кичине туура эмес болуп калды. Тура айтасыз эжеке. Ошол өткөндөгү суроолор боюнча ушундай болчу. Эми мындан кийин буюрса кандай эме кылабыз? Ошолор боюнча көрсөтүп коелу. Урматтуу ага эжекелер, азыр чатка эме кыргытам буюрса. Бир линк кыргытам. Ошол жерден сиздер өзүңүздөрдүн компьютериңиздардын эмесине жараша 64 биттикпи, 32 биттикпи оперативный системаңызга жараша Флогаритм деген программаны көчүрсөңүздөр, азыр чатка ыргытып атам.
баарыңыздарга кетет. Чатыбыз каяка кетти? Азыр 1 мүнөт. Же болсо WhatsApp'tan ыргытып коюн, урматтуу эжекелер. 2 линк ыргытам буюрса. WhatsApp'tan ыргытайын, бу жака сакталбай калышы мүмкүн чатка жазганда. 2 линк ыргытам буюрса, бирөөсү Flowgorithm программасы. Flowgorithm деген эми билесиздер, схемалар менен баягы башында любой программирование үйрөнөрдө биринчи схема менен үйрөнүү. Сиздерге көрүндүбү азыр экран? Flowgorithm чыктыбы программа? Блоктор көрүнүп турат. Ооба, чыкты. Чыкты. Ушул жаңы олимпиадага билесиздер, негизи бул сапат билим берүүдө биз 7-6 класстын аягынан тандап алып, 7 класска келгенде эле баштайбыз балдар даярдап. Анан эң ыңгайлуу балага кодду сразу көрсөтүп баштаганда бул эметип калышы мүмкүн. Тайсалдап калышы мүмкүн да, ошондуктан могу схемалар менен, блоктор менен акырын бир көндүрүп көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бияктан эми кандай, мисалы, могу жакта стрелканы баскандан кийин бул жерде биздин коддорубуз, эмелерибиз бар. Схемалар бар, блок схемалар. Караңыздар. Бул жерде мына input деген эми бул эмне деген сөз? Киргизүү, input. Output чыгаруу. Declare деген бул биздин переменныйды таанытуу. Мисалы, Агай, отам. өткөн жок код, жана деле турат. Сайтта Flowgorithm сайтында деле турат. Белки өткөн жок. Которун санда 1 мүнөт. Так, эми чыктыбы программа өзү? Чыкты. Мына иште азыр кыймылдатып атам. Чыкты программа. Ооба. Караңыздар, бул жерде мына биздин схемаларыбыз, мына блокторубуз input киргизүү, output чыгаруу. Биякта эмелерди declare деген бул таанытуу, мисалы, санды real number, real катары колдонобузбу же integer, так сан, мисалы, натуральный числону колдонобузбу же эмени колдонобузбу. Анан assign деген, мисалы, бир нерсени, допустим, эмне болушу мүмкүн? Сандардын көбөйтүлүүсү, мисалы, фактарды, мисалы, factorization'де колдонуп атканда бирден баштабыз керек да, мисалы, көбөйтүүлөрдүн астындачы. Мисалы, 5тин факторун тапкыбыз келсе, эмне кылабыз? Ошо фактordун башталгыч немеси 1 болуш керек. Мисалы, автоматтык түрдө бербей койгон болсок, 0 берип коет программа, анан көбөйткөндө 0 болуп чыга берет. Мисалы да, ошого колдонобуз. If'те шарт үчүн колдонобуз. Биякта уже циклдар кетип атат. While, for, do. Мисалы, эң оңой бир эме кылып көрөлү. Мисалы, биякта эмне дедик? Мен n деген бир санды азыр позитивный плюс позитивный санбы же негативный сан экенин текшерген бир программа түзөлү, мисалы. Мына n-ди integer катары колдондук. Кийин n-ди киргизели, мисалы. N-ди жазгандай бололу. Эми бияктан текшерип коебуз. Эгерде n эмне кандай болуп калат ошондо? 0дон чоң болсо? 0дон чоң болсо, эгер n 0дон чоң болсо, эгер туура болсо, true деген туура деген сөз, false деген туура. Эгерде туура болсо, анда output не деп жазсын? Тырмакчалардын ичинде, мисалы, бул сан. Позитив деп коюн, позитив сан. Позитив сан деп коюн. Эгер дал келбей калса, шартыбыз 0дон кичинекей болуп калган болсо, анда негатив деп коелу, негатив сан. Киргиздик. Эми кандай иштетебиз? Мына караңыздар. Бул жерде мына play, run иштетүү бар. Не кылып атат? Киргизип атат бир. Мисалы, 5 деп киргиздик, enter'ды бассак, позитив сан деп чыкты. Кайра иштеттик, -8 дедик, негатив сан деп чыкты. Мына караңыздар. Иштеди программа. Ушул программа аркылуу жигиттерге акырынан көрсөтсөк болот. Мына буну балага түшүндүрүп беришсе бизге оңой болот да. Бул жерден, мисалы, мына биякта энди биз кадимки эме катары колдондук.
Integer сан катары колтондук. Integer деген эмне? Integer деген минус 62.700 мисалы 60-тан башталып плюс 62.760-ка чейин ки сандарды камтыйт деп мисалы интежерди түшүндүрсөк болот бул жерде. Кийин киргизгенде input кылып атабыз. Бул жерден санды сенден сурайт. Колдонуучу киргизсин деп бияктан сурап атат. Анан аягында уже шарттан текшерип туруп, эки жагынан жыйынтыгын чыгарып берип атабыз деп балдарга көрсөтүп койсок болот. Анан дагы бир мага жаккан жери бул программадагы. Караңыздар. Могул жерде муну басканда караңыздар. Кайсы тилде кандай код чыгарын бизге көрсөтүп берет. Бул абдан сонун нерсе да. Function. Source code viewer. Мына караңыздар. Мондай кылганда source code viewer деген биздин эмебиз бар. Ошол жакта кайсы тилде бул коду кандай болот? Мисалы караңыздар, C++да бул биз өйдөдө даярдаган блок схеманын коду кандай болот? Мына караңыздар. Int main, int integer катары энди киргизди, sin танытты, sin киргизди, энди if жазылып атат. Код кандай жазылат? C тилинде. If кашанын ичинде n 0дон көп болсо, анда деп туруп, бигин эмелерди блокторду ачып коюп тур. Cout positive сан, handle, else болбой калса negative сан. Return 0 деди, программаны жапты кетти. Мисалы, ошол эле QBasic'те кандай, мисалы, Pascal'да кандай мына. Pascal'ды билген ага эжекелер караңыздар. Ушундай жазылат Pascal'да да var, variable танытабыз, endi integer дейбиз. Begin делет, readLn n энди киргиз. Эгерде n 0дон чоң болсо, then анда не кыл writeLn. Позитив сан мону маякта begin end кереги жок негизи. Жазбай деле койсок болот. writeLn ашыкча. writeLn позитив сан, else writeLn негатив сан. Көрдүңүздөрбү? Бул ушундай жакшы жери бар да. То есть бала кийин могу блок схеманы өздөштүргөндөн кийин кайсы программада коду кандай болот экенин көрүп алса болот өзү. Мисалы, Java'da кандай экен, C'де кандай экен, уже өзүнө ушу менен өздөштүрүп кете берет да анан. Мисалы, бияктан биздер дагы бая кошумча көрсөтүп койсок болот да, мисалы. Мына бул деген мол деген сөз. Input деген sin деген сөз. If мол шарттын эмеси, схемасы мол. Эгерде туура болсо, мону чыгарып атат мына, cout. Туура эмес болсо, буну чыгарып атат else'ден кийин депчи. Ушундай кылып акырын көрсөтүп, балдарга түшүндүрүп койсок болот да. Ошондой, буюрса ушул эме менен иштейбиз. Бир ушул 10 күндүктүн жарымын ушу менен иштегенге аракет кылабыз, же болбосо до конца эле ушу алгоритм менен кете беребиз. Бул жерде массивди да иштесең болот, циклды да иштесең болот, бардык программированияда кайсы бизге эмелер керек болсо, ошонун баарын колдонсоң болот турда. Так. Эми бул боюнча түшүнүктүү эле эжекелер. Мен линкти ыргытам, буюрса көчүрүп аласыздар. Оңой эле программа бир 2 мегабайт, 3 мегабайт эле программа. Бул боюнча түшүнүктүү эле да, урматтуу эжекелер. Мен өтүп атам, азыр башка эмеге өтөбүз да. Ооба. Бул боюнча. Бул туруп турсун азыр. Бул туруп турсун. Эми караңыздар, суроолорду кайсы сайттан эметебиз? Буюрса сынактарды могу сайттан кылабыз. Урматтуу эжеке агайлар. Сипаттын атайын ошо олимпиадтиктер олимпиадага даярданган балдар үчүн бир сайт жасалган. Баягы билесиздер. acmp.ru деген орустардын сайттары бар да, суроо чыгарганчы. Тесттерди өткөрүп берип, сизге жыйынтыгын көрсөткөн сайттар. Ошонун эле Сапаттын өзүнүн эмеси бар болчу. Бул жерде сиздерден талап кылынган нерсе биринчи регистрация болуш керексиздер. Мына, чыгайын. Эмен ыргытып коем сиздерге линкти. sapat.tk деп тапачу. Бул жерден караңыздар. Маяктан жаңы колдонуучу деп туруп мына кирип атканда new user деп мога эметесиздер. Так, жазып коем мына. New user. Мону басабыз. Караңыздар, баскандан кийин
Биякта эми өзүңүздөргө ылайык бир атты жазасыздар. Наme'ге өзүңүздөрдүн атыңыздарды, бияка уже өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазасыздар. Мисалы, ким Шарипа эже мисалы, негизи англисче жазсаңыздар жакшы болот. Астына ылдыйына эмеңиздерди жазып коесуздар. Мисалы, Закирова, Закирова деп туруп, бияка имейлиңиздерди толтуруп, мектеп деген жерге, могул жерге. Биякта сапат билим берүүгө тиешелүү мектептер чыгат, бирок сиз өзүңүздөрдүн атыңыздарды могул жерге эле жазып койсоңуздар, мисалы, Шарипа эже мектеби кайсы сиздики? Салиева мектеби. Мисалы, Салиева мектеби деп коесуздар. Кийин бул жерден эми пароль, паспорт деген бул пароль. Могул жерге парольду жазасыздар. Бияка парольду жазасыздар. Парольду кайра кайталайсыздар. Кайтала. А могул жерге колдонуучу атмы, username. Кайсы, мисалы, Шарипа эже эмне болушу мүмкүн? Мисалы, З Шарипа деп койсоңуз, мисалы, колдонуучу атыңыз болуп калат да. Анан могу колдонуучу ат менен парольду жазып эле кийинкилерине кире бересиздер. Бул сайттын артыкчылыгы эмнеде? Кирели, мисалы, мен өзүмдүкүнө кирейин. Кирдим. Маякта problems, суроолор могул жерде. Суроолорду баскандан кийин биякта мына оордук, мисалы, процентине жараша суроолор оор болуп кете берет да. Мисалы, сорт кылып туруп, анан могул жерден акырын чыгарып кете бересиздер. Мисалы, жанагы позитив, анан негатив сан деген мына суроого басканда мондай чыгат. Суроону окусаңыздар болот. Мына 3 англис тилде, кыргыз тилде, орус тилде, кээ бирки суроолордо бирок орусча, кыргызча болбой калышы мүмкүн. Эми түшүрсөк болот да мына. Караңыздар, бир сан берилет, оң санбы же терс санбы же нольбу? Ошону чыгарган бир программа, мисалы, караңыздар. Input бир сан киргизилет, output эмне болуш керек? Эгерде оң сан болсо плюс деп чыгарыш керек экен, туура эмес сан болсо минус, нольго барабар болсо ноль деп жазыш керек экен. Программаны кандай кыласыздар? Submit деп туруп, могул жерге, мисалы, кайсы тилде? Pascal болсо Pascalды, C болсо C. Азыр мону көрөлү, мисалы. Могул жерде бир эле кичине алмаштырып коюш керекпиз. Позитив болсо эмне дейт? Плюс деп чыгарыш керек экен, Плюс деп чыгарыш керек экен. Пока нольду жазбай турайын, нольду жөн эле коеюн азыр. Мына минус дедик. Могу программаны алдык эми, мисалы, биз. Кодун кантип алабыз? Мына Tools'тан Source Code Viewer. Мисалы, C экен мына. Муну көчүргөн эмес, каяка кетти? Азыр 1 мүнөт. Bir minut hazır. Kodun көчүрө албай атабыз азыр. 1 minut. Могул жерде караңыздар. Могул жарды бассаңар мына, мындай бир эме чыгат, көрүнүп атат да экранга, Баскандан кийин, урматтуу эжеке агайлар, көрүнүп атабы? Көрүнүп атат. Бир кайталап койсоңуз. Мондай кодду чыгарбадык беле. Кодду чыгаргандан кийин могул түп жагында мондай нерсе бар мына. Copy to clipboard. То есть копировать дегенди алып туруп эле, анан караңыздар, мисалы, жана суроого келели. Позитив, негатив болчу, Мына суроого кирдик. Суроого киргенден кийин маякта суроону жиберүү деген submit. Анан бул жакка келип туруп эле Ctrl V, то есть вставка кылып туруп эле анан басып коебуз. Азыр программа тестке текшерип атат, мына караңыздар. Айланып атат, тестке текшерип атат жаңы элек суроонучу. 0 чыгып калды. Бул кайсы суроо?
Мына молга келдик. Позитив, негатив. Таштадык. Коп койдук. Караңыздар, айланып атат азыр мына. Айланып атат 75%. Эми бияктан көрсөк болот. Мону басканда мына 4 кодду текшериптир программа. 3 кодко иштептир, бир эмеге тестке иштебей койду мисалы. Көрдүңүздөрбү? Жана 0ду жазбай коюп атып белек. Балким 0ду колдонуп азыр ifке кошконубузда бул 100%га деп чыгарып бермек бизгечи. Сынактарды буюрса ушул сайттан жазайбыз. Азыр линк эмесин, ссылкасын мен жиберип коем сиздерге. Урматтуу жагайлар. Ошол буюрса азыр бир аздан кийин убакыт эме бүтөт. Биздин Zoom'дун эмебизчи. Сиздердин суроолоруңуздар болсо балким 1-2 мүнөтүбүз калды окшойт. Азыр автоматтык түрдө да жабылып калышы мүмкүн. Мен азыр WhatsApp группага 2 ссылка уготам эжеке. Ошол жана жюрилер ошону текшеришет экенден да, мына тесткечи. Туура. Биздин окуучулардын Республикалык олимпиадада ушул метод менен текшерилет суроолор. Тест эме сайт аркылуу эле кирип, ошол жактан текшерилип, ушундай эме кылат. Буюрса. Ошол мен сиздерге азыр 2 линк, анан болгон инструкцияларды жиберем. Кайсы жакка кандай, буюрса биринчи күнү эртең сабагыбыз башталат, биринчи сабагыбыз. Бул биринчи сабак болду деп саналып, эртең буюрса жанагы темаларыбызды баштайбыз. Анан күнүнө ушул эмеден суроолорду чыгарып, бири-бирибиздин прогрессти көрүп турабыз да. Канча пайызга суроону туура чыгарып атабыз, канча тестке иштеп атат суроо. Ошону текшерип турабыз, Кудай буюрса. Бардыгыңыздарга рахмат. Буюрса кубанычта. Жана сен мисалдарды көргөздүңбү? Жана мисалдарды көргөздөң. Ошол школа программиста архив саташ дегенден биз дайыма иштейбиз да. Ошол жерде бардык бүткүл союз боюнча неме кылат да. Окуучулар канча процент ким алдыңкы орунда, ким чыгарган, канча секундада чыгарган, ошонун баарын көрсөтүп турат да, ошо сайтта дагычы. Ошого окшош экен деп атам да. Окшош. Ошонун эмесине аналог катары түзүлгөн сайт. Буюрса ушул сайт боюнча эме кылабыз. Бири-бирибиздин ошо прогрессти көрөбүз, канча пайызга кандай жазылып атат, кайсы саатта суроо чыгарылган, баланы биз олимпиадада даярдап атканда дагы бул сайттан бала канчалык деңгээлде даярданып атканын көрсөк болот да. Мисалы мен алыстан туруп эле онлайн аты ким, Максат, Дастан, Улук боло ким болот, сен суроо чыгарбай атыптырсың, же бир суроону чыгара албай атыптырсың, кел мен сага жардам берейин. Ушул тесттен, могул тесттен өтпөй калып атат деп мына кичине баланы эме кылып турабыз да. Көзөмөлдөп жардамчы болуп турабыз да балага. Ошол эртеңкиге буюрса барыңыздар, регистрация болуп бул сайтка. Анан жана флагоритм деген программаны компьютерларга көчүрүп койсоңуздар, суранычы. Эртең саат 1-де Кудай буйрса болот, биринчи экинчи сабагыбыз 1-де башталат. Ошо, чоң рахмат сиздерге. Мен анда бүтүрүп атам. Азыр бул угатам. Кечирип коесуз, мен кечирдим эле, ошого могу записти кайрадан таштап коебуз да, Бакыт агай, эме кылабыз. Азыр запись кылдым буну. YouTube каналга кетет. Калемконун YouTube каналына жүктөйбүз, ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. Мен кечирип калдым да, кайрадан башынан эме кылып турбайын, запистен көрүп эле. Күн сайын эртең саат канчага бересиздер? Канчада баштайбыз, Кудай кааласа? Саат 1-ден 3кө чейин болуп турат, Кудай буйрса. Күнүнө. Икрам агай, бир нерсе суранат элем да. Могу браузерде информатик мугалим деген таблицаны, Google таблицаны бир ачып койсоңуз көрүп коеюнчу. Башка суроолорго жооп бере бересиздер, Бар бекем өзү. Өйдөрөк чыгасызбы? Бар экен. Эгер аты аталбай калган агайлар болсо, эжекелер болсо айтып койсоңуздар, мен жазып коеюн. Биринчи күнгө катышкан деп. Азыр кеч келгендер болду. Агай жана чыккансыз. Камилова Зульфия бар эле башынан. Башынан эле. Отуруңуз. Акбаралиев Бакыт, мен кошулдум экен башында болчумун. Норматалиев кошулду. Отуруңуздар.
Нарматалиев Мирлан агай кошулдуңуз. Камило Камила Зульфия. Зульфия эже кошулдуңуз. Бакыт агай. Дагы барбы атын жазбай калгандарыбыз? Калгандардыкын өтүп болушу. Саламатчы агай. Матназаров Төлөнбек текшерип койсоңуз. Төлөн агай, эме кылдым сизди. Эжеке ким кайсы эже айтып турган деген бир эжеке. Камилжан Арбаев. Айгерим да кошуп алыптыр агай. Көчөрбаева Зухра эже да кириптир. Айгерим Өмүр кызы эжекейибиз. Сиз жазбай калыптырсыз эже, жазып атам. Болду го дейм, башка аты жазылбаган. Анда эртеңкиге чейин көрүшкөнчө, мен азыр WhatsApp группага линктерди таштап коем, Кудай буйрса. Ошол жерден ана YouTube тукундагы записти да таштап коем буйрса. Чоң рахмат.